Могу бөйрөк эркектердин бел күчтөрүн көтөрүү боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми бөйрөктөрдү анан эркектердин бел күчүн же болбосо биз жанагы жизнь энергия деп коет, өмүрдүн энергиясын көтөрөбүз да. Көбүнчө эркектер бул эмнеден бөйрөктөрү көп ооруйт? Бел күчтөр эмне үчүн алсыз болот? Эң башкысы булар нервден, ойлоо системаларын эмеден бузулат. Андан башка суук тиет. Эркектер көпчүлүгү талаада иштейт, түздө иштейт, стройкада иштейт, талаада эми иштебеген эмелер бар да. Анан бут кийимдерин тут эмете албайт, ошондон бөйрөктөргө суук тиет. Биринчи суук тигенди тазалайбыз, нервтерин тазалайбыз. Ошо бөйрөктөр, мына бөйрөк ооругандардын көбүнө жүрөк ооруйт. Жүрөгүм дей беришет, а жүрөк эмес, бөйрөгүнөн кармайт. Ошон үчүн бул эмес керек. Анан бул бөйрөк ооруу эркектердин бел күчүнүн эмеси мындай жабырканышы жашарып кетти деген 27 жаштан баштап ооруй башташты да. Простатит ушулардын баардыгы жашарып кетти. Мурда 50ден ашып 60ка келгенде простатит болдум, анан бөйрөгүм ооруду, бел күч жок болду деген болчу эле илгери. Азыр болсо жашарып кетти. 27 жаштан өйдө, даже кээ бир 20 жаштагы жигиттер ошондой келишет. Ошон үчүн биз буларга баардыгын үйрөтөбүз. Бизде мындай леченияны өзүн үйрөтөбүз. Дарысыз, дарымексиз үйрөтөбүз. Мына чөп дарылар болот, башка элдик эле медицина менен ага өтөлүк көп деле каражат кетпей турган, өзү дайыма өзүн өзү сактап тура турган жолдорду үйрөтөбүз. Бизде эмне? Бөйрөгүң ооруса деле барасың, бөйрөктү алмаштырыш керек, банча миллион сом деген керек. Ошого бара электе келиш керек бизгечи. Бара электе, оору электе, кичине эле башталганда келсе, биз ошолорду калына келтирип, андан ары оорутпай калышка өзүн үйрөтөбүз. Адам өсүп жашай берет да. Ага дежурный врач, дежурный молдо жок да. Күнү менен мөйрөгүн карап турган. Ошон үчүн ар ким өзү үйрөнүш керек. Өзү үйрөнсө, өзгөчө жаштар келиш керек. Жаштар азыр өзүн восстановить керек. Буту кол муздайт, кан айлануу системасы бузулат. Эмне болду? Буту кол муздайт. Мүшүп турам, чыйрыгып турам дейт. Булардын баары ошо бөйрөктөрдүн толук иштебегенден, боордун канды толук иштетпегенден болот. Буларга биз толук эле жардам беребиз.